Су 19-жылы баштап 22-жылы бүткөн. Ошо күндөн баштап дефект болуп көрүнгөн жери жарылып элге кызмат кылбайт. Кампасы туура эмес курулган, кампасы кара темир менен курулуп калган жалаң уу ичип атабыз. Жарылганда 3 күн токтойт, кайра окисляция этет, барып кайра элге акканда дат ар кандай жыттагы суу чыгып атат. Каяка арыздансак дагы эч кандай жооп жок, фирманы алып келиш керек дагы, кайра жасатыш керек муну. Неме документи болсо 3 жылдан бери УКМКда жатат. Мына өкмөт дагы барып канча кат жазып ала албай, документ бир жерде жаткандан кийин кайра башка жактан контролдоо мүмкүн эмес экен. Ал эмне кришовать этип атабы, же эмне кылып атат белгисиз. Айылындагы таза суу өзүңүз билесиз, бул жарым кылымда бир келүүчү долбоор. Бу 19-жылы башталган 80 миллион сомдук долбоор келип ишке киришкен, өкмөт тарабынан эми айыл тургундары көп кирише бербегиле, эркин иштесин, булар өзү специалисттер, кадрлар дегенден биз контролду кылган эмеспиз. Жыйынтыгында 2022-жылы ишке берилди. Берилип эле сууну кое бергенде 2 күндөн эле жарылуу башталды. Көрүнгөн жерден суу чыгып неме кылып, анан эл топтолуп арыз жазып 153 киши бийликтерге кайрылганбыз. Бирок баары бир тыянак чыкпайт, тигилер сброс кем болуп калып, бир тияк бияктан немесек суу кетет деген таризде ремонттошмуш болуштагы кетип калышты. Өкмөттө кыстасак, муну биз кабыл албайбыз. Качан силердин макулдуңар болгондо кабыл алабыз дейт дагы, бир жылдан кийин булар кабыл алып коет элге айтпай туруп. Мына ошол көйгөй ушул убакка чейин келатат. Баардан да кызыгы, суу кампа кара металлдан курулган. 500 тонналык өкө турат. Эми кара металлга суу сакташка болобу? Ага сактамак турбай, куюп кайранар өткөзүшкө мүмкүн эмес да. Эми баардан да мына жарылган мезгилде өзүңүз билесиз, азыр мына ысыкта суу жок болуп калат. Анын ичи кандай кайнап чыгат түшүнөсүз да. Ошол акилица неме кычкыл суу кайра элге берилип атат. Немени кранды кое бергенде алдына кара суулар чыгат. Ак чакаң 1-2 жол алгандан кийин саргайып чыгат. Ичиндеги пырсы-пырды айтпаң. Деп чыркырашып жүрүп, кубалашып жүргөндөн быйыл мына жакында тазалаттык, эми ичинде эмне гана жок. Баягы убагында курган куручулар мусор суусурун бакылашкасынан бери алып чыкпай таштап койгон да. Анан кийин убагында мунун ичине тазалоочу шаты да жок болчу, айыл өкмөт аркылуу жакында жасатып анан түшүп тазалаттык да. Краскалап туруш керек дейт. Краскалап турганда эле черный металлды өзүңүз билесиз, красканын жыты урат. Ушинтип таза суу эмес эле уу сууга айланып, анын үстүнө жок сууга айланып, азыр айыл өзүбүз демилге көтөрүп, жогорку булактан суу алып келатабыз 3,5 километрге. Таза сууга макул болбойбу? Анткени бияктан жарылып жетпей атат да бизге. Жетпей атат. Анан тиги келсе постоянно агып турат. Бияктан 11 километр жерге булар насос менен апарган, скважина 100 метр ылдыйтан тартып. Ошондо эле айтканбыз, мына жактан тоодон суулар келип атат, ошону алып келели десек болбой, кандай кызыкчылык болгон өкмөттүн билбейм да. Демек таза суу долбоор менен бүткөн сууну ичпей атасыздарбы ошондо? Жок көсө да. Бир күн чыкса 3 күн жок. Анан кийин биз баардык бийликтерге кайрылдык, фирманы таап келеле дагы же кайра жасаткыла, же акчасын кустургула. Бул нормада жасаган эмес. Бул Саргат айылында. Саргат айылындагы. Саргат айыл Канча кожолук бар? Канча кожолук бар? 470.